Mi-8 тик учагы жардам катары келе жатат. Курдуш президент, техникалар кароого тизилди. Улуттук коопсуздук комитети төрагасы генерал Ташиев. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн сиздер менен чогуу кубанычтуу күндүн күбөсү болуп турабыз. Себеби Кытай Эл Республикасы тарабынан жардам катары гранттык негизде өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап, кубаттуу жана эң акыркы үлгүдөгү атайын техникалар алынып келип, салтанаттуу түрдө тапшырылганы турат. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине 20 миллион акш доллардан ашык суммадагы гранттык негизде атайын техникаларды бергендиги үчүн Кытай Эл Республикасына жана төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырзага кыргыз элинин атынан жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Мындан сырткары 33 даана тез жардам унаалары Борбор шаарыбыздын калкын тейлөө үчүн республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган 120 даана автобустар тапшырылганы турат. Урматтуу замандаштар, баарыбызга маалым болгондой, климаттын өзгөрүүсү кесепеттүү көрүнүштөргө себеп болуп, натыйжада жер көчкөн, сел жүргөн, суу каптаган, өрт жалган табият кырсыктары элибиздин жашоосуна бүлүк салып, айрым аймактарыбызды экономикалык чыгымдарга алып келди. Мындан улам өлкө калкы менен аймактарыбыздын коопсуздугун камсыздоо күн тартибинде турган башкы маселелердин бири болуп саналат. Эгемендүүлүк алгандан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнө жүктөлгөн милдетти татыктуу аткарып, ар кандай кооптуу абалга кабылган мекендештерибиздин өмүрлөрүн, ден соолуктарын сактап келет. Мына ошол куткаруу кызматынын техникалык потенциалын чыңдоо максатында атайын техникаларды алып жатканыбыздын баары элибиздин коопсуздугун камсыздоо үчүн. Өрт өчүүчүлөрдүн жана жалпы эле куткаруучулардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында заманбап техникалар менен камсыздайбыз деген убадалар чекесинен аткарылууда. Сиздер өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү тапшырылып жаткан 100 даана өрт өчүрүүчү унаадан сырткары жакында эле заманбап 2 тик учак, 58 өрт өчүрүүчү унаа, 81 инженердик техника жана 34 ар түрдүү техникаларды бюджеттик каражатыбызга сатып алганбыз. Кудай буюрса, ушул февраль-март айларында Россия мамлекетинен дагы 40 даана жаңы өрт өчүргүч унаалар менен бир Ми-8 тик учагы жардам катары келе жатат. Буларды дагы суммасы 20 миллион доллардын тегерегин түзөт. Аларды дагы келери менен тапшырып беребиз. Ошентип жалпы өлкө боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги муктаж болгон техникалар менен толук жетиштүү болуп, алдыда келе жаткан 15-20 жылга чейин техникалык муктаждыктарды жоюлат десек болот. Министрликтердин кызматкерлери күнү түнүдөбөй күжүрмөндүк менен иштөөгө милдеттүү болушат. Мына бүгүнкү техникалар куткаруучулардын издөө, куткаруу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерди жоюуга багытталган ишин жеңилдетип, ыкчамдыкты камсыздап, бир топ жарандардын ажатын начарына жана элдин ыраазычылыгын аларына терең ишенемин. Сиздер менен биргеликте буюрса куткаруу кызматында кызмат өтөөнү өзгөчө сыймык алып келгидей кесипке айландырабыз. Урматтуу мекендештер, дагы бир жакшы саамалыкка жарандарыбыздын өмүрү менен ден соолугу үчүн күн түндөбөй нөөмөттө туруп күрөшүп келе жаткан медициналык тез жардам кызматынын техникалык базасынын жаңыланып жаткандыгына да азын оолак токтоло кетейин. Өлкө калкынын саны 7 миллиондон ашып, канат бутагыбыз жайылды. Ошол эле маалда саламаттык сакчыларын айрыкча
тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасы жетиштүү деңгээлде камсыздалбай, медициналык жардамга чукул муктаж болуп калган жарандарга өз маалында жардам көрсөтүлбөй келатканы жашыруун эмес. Бүгүнкү күндө медициналык тез жардам унаалары аба менен суудай зарыл болуп турган убак. Жарандарыбыздын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын негизгиси катары кабыл алынган, андыктан тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо аракеттерин мындан ары дагы улантабыз. Кадырлуу Бишкек шаарынын тургундары, соңку жылдары Ордо калаада автоунаалардын саны артып, жол тыгындары шаардын күн тартибиндеги башкы көйгөйгө айланды. Автоунаалардын санынын көбөйүшү Борбор калаанын экологиясына дагы терс таасирин тийгизе баштаганы коңгуроо катары кагылып келет. Жол тыгыны, экология маселеси, сыйымдуулук жагдайын эске алып, алдыңыздарда турган автобустар сатып алынып олтурат. Мына ушундай Ордо калаанын калкын убайымга салган коомдук транспорт маселеси боюнча атайын тапшырма берилип, газ менен жүрүүчү 120 автобус сатылып алынып келинди. Кудай буюрса, алдыда келе жаткан 1-2 жылдын ичинде шаарыбызга кошумча 1,5 миң автобустарды алып берип, шаарыбыздын муктаждыгын толук жабабыз. Бул коомдук унаалардын күн суук мезгилде жылыткыч жабдыктары менен жабдылганы эл үчүн жакшы болсо, автобустардын коробкасы автомат болгондугу айдоочулар үчүн да ыңгайлуу болот го деп ойлоймун. Эң башкысы, сатылып алынган автобустардын Евразиялык экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык коопсуздук сертификаттары бар. Урматтуу Борбор кала тургундары, шаарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртып, көрктөндүрүү иштерин арттыруу үчүн муниципалдык ишканаларга 13 даана адистештирилген техника сатылып алынганын дагы кошумчалай кетейин. Өлкөбүздүн визиттик карточкасы болгон Борбор калабыздын келбетин жакшыртуу иштери дагы улантылат. Үстүбүздөгү жылдын 1-чи кварталынын соңуна чейин дагы 64 даана керектүү техникаларды сатып алабыз. Ажайып кооз жаратылышка ээ болгон Кыргызстандын Борбор калаасы дагы ошол керемет табиятка татыктуу болушу керек. Биз бул багытта болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Урматтуу куткаруучулар, кадырлуу өмүр сакчылары, сөзүмдүн аягында мекенге кылган ак кызматыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Элдин урмат сыйына бөлөнүп жүрө бериңиздер. Элдин ишине жарай турган бүгүнкү унаалар кут болсун. Жараткан Кыргызстаныбызды күтүүсүз кырсыктардан, оору сыркоолордон сактасын. Сиздерге жана сиздин үй бүлөңүздөргө бакубат турмуш каалайм. Бар болуңуздар.